көчмөндөр жөнүндө көп сөз болду. Мен көпкөндөр жөнүндө сөз кылайчы. Алматы шаарында 6 сентябрда конгресс болду. Ошол жерден Андрей Беленинов деген атактуу Орусиянын ишмери кыргыз өкмөтүнө сындады. Сындады десе бирок сырык болуп калат экен, шылдыңдады. Башкача айтканда басынтып, башынан ылдый жугунду куйду. Бирок өкмөттөн ага жооп болгон жок. Беленинов эмне деп айтты? Кыргызстандын өкмөттүн алмаша өрүп, биз адаша өрүп, окутуп өрүп тажадык деди. Акча берейин десең долбоору жок деди. Түшүндүрөйүн десең түшүнүгү жок түркөйлөр иштеп атат деди. Мындача айтканда кыргыз өкмөтүнө көкмелер иштеп атат деди. Логикага таяп айтканда. А өкмөттөн эч ким жооп берген жок. Эч ким жооп берген жок. Эгерде өкмөттүн кадыр баркы, ар-намысы бар болсо, аны өкмөттүн башчысы өзү көтөрүш керек. Өзү жооп бериш керек, Мухаммедкалый Дүйшекевич. Белениневдин айткан сын пикирине. Чындап эле ушундайбы? Орустарда айтып коет, молчание знак согласия. Анда биз макул болоюк. Кыргыз өкмөттө түркөйлөр иштеп атат, түшүнүгү жок. Бул кандай? Пушкиндин тилинде, Путиндин тилинде жооп берип койсо болот беле? Болмок болчу. Анын ордунда көчмөндөрдүн оюн жабылышында Черчиллин тилинде чечендигин көргөзүп атат. Англисче сүйлөп атат. Өкмөт башчыбыз. Англисче билген жакшы, бирок ал өкмөт үчүн эмес, өз үчүн жакшы. Эл үчүн инглиш тилинде сүйлөгөн премьер керек эмес. Эл үчүн эне тилинде сүйлөгөн премьер эсеп. Эл үчүн экономиканын тилин билген премьер керек. Мына ошондо айтыш керек. Жооп болгон жок. Экономика министрлиги финансы министрлиги экономика шылтап, бир жумадан бери мен атайын аңдып отурам. Жооп берет бекен Белениновго деп. А убагында Белениновду биз кадырлап, барктап, пистолет берген өкмөт башчы. Сыйлык берген. Президент Данакер деген орден берген.